Vasallamның тәрбиясын алған сахабалардың өмір тарихына көз чаптырып көре турган болсок, сахабалардың бири эч убакта энеси менен чогуу бир тамактан тамак жеген эмес. Эмне үчүн деп сурашканда, ошол тамактын ичинде мындай бир кесек-кесек эттер турса, ошол эттин бирин колу менен алып жей турган болсом, бирок энемин көзү ошол этке менден мурда түшүп, бирок колум созо элек болсо, мен ошол этти алып оозума салсам, энеме адилетсиздик мамиле жасап коёмбу деген таризде чогуу бир тамак жегенден тартынган заттар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кийинки доорлордо энесин моюнуна көтөрүп, ажылыкка жөө көтөрүп барып таваф кылып жүргөндө, ошол жерде бир адам ыйлап жүрүп дуа кылыптыр. О жараткан Аллах Таала, энемин ак сүтүн актадымбы, энемин ак сүтүн актадымбы, энемин ак сүтүн актадымбы дегенде